Кечки саат 9 болду. Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова. Буга чейин ар бир маселени иликтеп, ар бир көйгөй боюнча түз эфирге чыккандан кийин баягы октябрда биздин баардыгыбыз айтканбыз, митинг учурунда до конца деп айтканбыз. Ошол ар бир маселени до конца аягына чыгарганга мен аракет кылам. Эгерде ошол маселе, проблема маселеси менен кайрылган адам мага ишинин жүрүшүп атканын, түз эфирге чыккандан кийин кандай бир реакция болгонун, түз эфирден кийин кандайдыр бир маселесинин чечилиши боюнча кандайдыр бир кадамдар алдыга жылганы боюнча мага айтып турушса, мен дагы ошолор менен чогуу сиздерге маалымат берип турам. Биз эфирге чыккандан кийин эмне жылыштар болду, биз эфирге чыккандан кийин иш алдыга жүрүп атабы, токтоп калдыбы, бийлик көңүл бөлдүбү, коомчулук кандай мамиле кылды, талкууладыбы, резонанс болдубу, болбодубу, биз ошону мен ошонун жыйынтыгын чыгарыш үчүн, ар бириңиздерге маалымат жеткириш үчүн мен ушинтип эфирге чыгып, до конца аягына чейин туруп берейин деген жакшы ниетимде жүрөмүн. Кечирип койгула. Андан кийин деген жана жер маселеси боюнча өзүңүздөр билесиздер, эгемендик алгандан бери мен эсимде бар, кичинекей бала кезимден бери ушул Бишкектин четиндеги жерлерди басып алмайлар болгон. Басып алгандан кийин бийлик конституцияда бийликтин ээси эл деп турат. Анан ошончо элге каршы боло албаган бийлик акыры ошол жерлерди трансформация кылып, ар бирине мыйзамдуу өткөрүп бергенге аргасыз болуп аткан да. Анан кийин деген ошондой бир толкундардан улам алдамчылар чыга баштады. Анан ошол алдамчылардын аял экени менин жүрөгүмдө оорутат. Себеби деген аял киши бул деген эне, бул деген азыр алар тайне чоң эне, бирок деген ошолор колунда жок, квартирада жашаган, керек болсо азыр суукта бир кап көмүрү жоктордун акчасын алып, жерди дагы бербей, акчаны дагы бербей, кайтарбай, шапартеп, чартаңбайтеп, ойноп жүрүшкөндөрү бул факт. Анан өткөндө Зубайда Ашыркулова эже мага кайрылган. Ошондо деген биз прокуратурага барганбыз, андан кийин Чүй райондук аралык сотко барганбыз. Анан ошондо деген жана Жаңы мезгил партиясынын лидерлеринин лидерине каршы акчабызды алган, жерди бербей атат, акчабызды да кайтарбай атат деген жарандарыбыз чыгып сүйлөгөн. Ошондон кийин дагы бир эки жолу түз эфирге чыктык, Зубайда эже. Анан чыккандан кийин Зубайда эженин иштерине тоскоол болгон. Бул деген жанагы эле Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү. Арыз жазылды, РППдан өттү. Анан кийин деген камаш керек эле, кармаш керек эле, миллион сомдогон акчаларга алдап кеткен адамдын үстүнөн арыз жазылгандан кийин кандайдыр бир тергөө аракеттери жүрүш керек эле, андай болгон эмес. Анан Зубайда эже өзү ушул бензинди эле коюп берип, милицияларды алып барып, мына моол киши ушуну кармагыла деп туруп анан алып келип, Майрам Абышева деген аялды роодуга алып келип кармап берген, каматкан. Ал киши СИЗОдо болчу. Анан кийин деген ооруп калдым деген себептер менен, жүйө менен ал киши деген бүгүн камактан чыгып ооруканага барып жатып атыптыр. Эми бул деген эмне дегенди билдирет? Бул деген укук коргоо органдарынын мыйзамсыз иштери, же болбосо чөнтүккө карап иш кылганы дегендикти билдирет. Достор, биз деген октябрдан бери митинг кылып отуруп, акыры деген мыйзамдуу бийлик келдиби, президенттикти шайладыкпы? Эми келгиле мыйзам чегинде өзүбүздүн, ар ким өзүнүн оокатын кылып, ар ким өзүнүн жумушун жасасын. Тергөөчүлөр буга чейин эмне кылып жүрдү, кандай кылып жүрдү белгисиз, бирок деген Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү, кызматкерлери кандайдыр бир себептер менен ошол Майрам Абышева деген аялды, көптөгөн адамдарды алдаган Майрам Абышева деген аялды СИЗОдон чыгарып, ооруканага жаткырып коюшкан. Эми Зубайда эженин өзүнө сөз берели. Зубайда эже, кичине жакыныраак отуруп коесузбу? Жакыныраак отуруп, элге жакшынакай кылып айтып бериңиз. Өткөндө чыкканбыз, эже, экөөбүз эфирге чыкканда сиз деген күйөөсү Сайпидинди карматабыз деп жүргөнсүз. Ошол эмне болду, эже? Сайпидин дагы эле кармалган жок.
бирдеме кармайбыз деген ойлору да жок. Тергөө кыймылдабайт. Тергөө иштери черепячий кылып кетип атат, ташбакадай кылырап. Катыраак сөйлөң. Бирдеме жасамыш болуп коет, барып койсоң эле бирдеме жазмыш болуп коет. Бизге прокуратура тарабынан берилген убадалар дагы аткарылган жок. Өздөрү чалбайт, чакырбайт, сиз чалсаңыз араң жооп берет. Мен качан ошо бир тополоң менен барганымда гана кичине бирдемени сурамыш этип коет. Так жылыш жок. Жылыш жок экенин, жылыш жок экенин деле изилдеп, бизде деле сват брат дегендер бизде да бар экен. Биз ошону колдонбойлу дедик эле. Бирок колдонгонго туура келди. Азыр мага келген маалыматтарга ишенсем, Чүй областык ички иштер управлениясынын зам начальниги Сокулук районуна аябай катуу тергөөчүлөргө давление кылып, мына Ташматовдун бизде тергөө материалдарын башка кишиге тапшырып кеткенине да ошол киши себепчи экен. Мен түшүнүм боюнча тергөөчү алмаштыбы? Тергөөчү алмашканда деген ал жакшы жагын алмашпаптыр да. Ал деген баягы тергөөнү тасыратамын, мен начальниктерге эмне үчүн мыйзамдан чыгышым керек, эмне үчүн мен кимдир бирөөнүн давление звоногуна мен туруп берип анан бул кылмышкерлерди защита этип туруп, бул мошенниктерди мен кармап келбестен эмнеге буларды чыгарып жиберишим керек деген тополоң болгондо гана алар деген аны тиги центральный следственный отделге командировать этип андан кутулган жер экен эле. Андан избавляться эткен жер экен эле. Эми баягы мыйзамды туура иштеп аткан тергөөчүнү алып салып башка тергөөчүгө берип койдук да. Өздөрүнүн интересин, ошолордун интересин иштеген тергөөчүгө өттү деген түшүнүктө калып атам мен азыр. Мына Сокулук райондун оперлер начальниги, мына МВДнын начальниги менен өкүл ата өкүл бала экен. Эми баягы элчилик экен, мындай жаңылыктар келе берет экен. Баягы эле кыргызчылык өкүл ата өкүл. Кыргызчылык экен. Мыйзам деген, не знаю, наверное, бир 10-орунда болуп калганбы? Ушул система ушундай болуп калганын башыңа иш түшмөйүнчө билбейт экенсиң чындыгында. Сайпы дагы эле кармалган жок, оперлер иштеген жок. Кыргызстан, тем более Бишкек чоң Нью-Йорк эмес. Таап келе турган желаниясы болсо давно таап келмек. Террористтерди, убийцаларды таап аткан анан бир мошенник сайпын таба албай калат беле. Эми мунусу дагы мейли, мунусу да мейли. Эми азыр ушул күндөрдө тергөөчүнүн кабары жок экен, башка начальниктин кабары жок экен. ИБСтин начальниктери өздөрү чечим чыгарып, аны больницага кечээден бери чыгарып коюпту. Бүгүн ошол информацияны алдым больницага. Аны даже жанына коюлган конвой ким экени белгисиз участковыйлар карап атат дейт. Ушундай да болобу? Ушундай да мыйзам болобу? Ошондо кайсы оорунун себепчи кылыптыр эже? Кандай оорусу бар эле? Оорусу жок эле, аттай эле жакшынакай эле жүргөн. Ооруду деп чыгарып койгон. Да. Ооруду деп больницага чыгып алыптыр. Райондук сот 2 айга камаган. Райондор аралык сотту областнойда, Чүй областтык сотту 2 айга камакта калтырган. ИБСте калтырган. Тергөө иштери 2 айга чейин уже иликтенип бүтүш керек эле. Анан тергөө иштери күбөлөр суралбаса, беш докторго изъятие болбосо, эми мен юрист эмесмин, мен тергөөчү да эмесмин. Бирок ушул ишке аралашып жүрүп, по неволе да. Каалайынбы, каалабайынбы, мен уже вникать эте баштадым. Юрист болуп калдым деңиз. Мен уже тергөөчүнүн ишин мен кылышым керек болду. Мен чындап эле ошондой болуп атат азыр. Далилдерди өзүм таап келип атам. Күбөлөрдү өзүм баарысын өзүм деметип атам. Аудио запистерди бардыгын жанагы эмеге стенограмма дегендери болот экен. Анын баарысын өзүм чыгарып келип атам. Анан дагы эмне анда мага креслосын берсин, мен өзүм эле отурайын ошол жерге тергөөчү болуп деп эле айткым келип атат, чын. Туура айтасыз, ушундай болуп атат да. Анан эми канчага жатат экен больницада? Эмне деп айтты? Белгисиз эми. Мен ал жагынан кабар алган жокмун. Оорубаган адам болгондон кийин, мындай өнөкөт коркунучтуу оорусу жок болгондон кийин качып кетүүсү мүмкүнбү эже? Конечно мүмкүн. Конечно мүмкүн. Качып кетсем ким жооп берет? Тергөөчүлөр жооп берет, орган жооп берет. Роуду жооп берет. Бирок булар деген жер мафиясы менен булар өздөрү чырмалашкан деген сөзгө мен күн өткөн сарын ишенип атам. Бул далилденип атат да. Булардын кыймыл аракети менен далилденип атат. Значит, карапайым элдин укугу бузулса, колунда акча жок болсо, ал ошол укугу бузулган боюнча калып калыш керек экен. Же болбосо анын бир өкүл баласы, же бир тууганы, жээни, аяш баласы бирдемеси болуш керек экен. Ошондо гана, ошондо деле мен ойлойм, мындайчы, акыйкат орун таппайт. Бул деген Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн шалакылык десем болот, мыйзамсыз иштери, аягына чейин жакшы жасабаган иштери деп мен ойлоп атам да. Ушул жерден
мен деген эмеге кайрылып кетким келип атат. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысына, Сокулук районунун прокуратурасына, Сокулук районунун сотуна кайрылып кетким келип атат. Сиздердин үстүңүздө дагы жетекчилер бар да. Анан мыйзамдуу билип келди. Эмнеге мындай иштебей атасыздар? Анан мындай кош көңүл мамиле кылып атасыздар. Мекендештер баардыгыңыздар билесиздер, жапжакшынакай кандайдыр бир кырсык болбосун, кандайдыр бир окуя кырдаал болбосун, арыз жазылгандан кийин аркасынан Зубайдежеге окшоп ээрчип, улам чалып, иш козгото албай, факт турса дагы, далилдер турса дагы иш козгото албай, алардын ишин сиз эле аткарып атасыз, биз эле аткарып атабыз да. Ошондуктан ушул ички иштер системасынын укук коргоочуларды таптакыр эле ушул жоюп эле салыш керек окшойт. Эгерде ар ким өзүбүз иллюстрация эле деп кыйкырган калды, болду. Ошол иллюстрациясы эле калды, андан башка баарын көрдүк, перепробовали. Эми иллюстрация, только иллюстрация. Мына бүгүн эртең менен кайсы Назар Мюстан көрдүк, тоже Сүйүн Өмүрзаков дегендин үстүнөн дагы бир күйгөн кишилер, жанагы коррупцияга каршы Умаров Камил байке чыгып выступление кылды. Бул эмне ушундай болуп калышты булар. Буларга бирине да ишенич жокпу. Буптур бир рободу же бир тергөөчү жаман болсун. Анан бул Кыргызстан боюнча эмне деген буларга, эмне деген жол берилген, эмне деген мыйзам бузууларга жол берилген? Булардын чарасын көрчү кишилер жокпу? Эмне карапайым эл булар үчүн эмне? Назарга илинбейби алардын проблемасы? Алар эмне үчүн айлык алып атат? Эмне үчүн биз налог төлөп атабыз? Ушуларга айлык болсун деп. 30 жылдан бери бул система ушунчалык тамырлашып кеткен экен. Жанагы неме боюнча Зубайдеже. Достор, неме болгонда өткөндөгү ошол Чүй областык сотунун алдындагы ошол жанагы жөнөкөй жарандар мен $1000 берген, $2000 берген, бирок жерди ала албай калдым, же участок жок, же акчаны кайтарган жок. Ошол Жаңы мезгил партиясы Сулайманованын аты ким эле? Рита Сулайманова, дагы бирөөсүнүн аты ким эле? Гүлжамал Асаналиева деген ысымдар аталган да. Анан ошондон кийин тиги алар жүгүрүп барып Аки пресске басма сөз жыйынын өткөргөн экен. Ошол жыйында анча-мынча менин жөнүндө сөз кеткен экен. Бул деген нерсе өз убагында эми булар тиги юридикалык жактан булар шектүү, алдамчылыкка шектүү деп аталат да, күнөөсү коюлмайынчы. Алдамчылыкка шектүү болгону менен ар бир $1000, $2000, $5000, $8000, $10,000 берген адамдар ошонун Рита Сулаймановдун колуна бергенмин, Гүлжамал Асаналиеванын колуна бергенмин деп айтып аткандан кийин мен алардын ошол Рита Сулайманова менен Гүлжамал Асаналиеванын сөз эркиндигин тебелөө, менин оозумду жабуу, менин элди аралап түз эфирге чыгаруу аракетиме тоскоолдук кылып атат деп эсептейм. Анан ошондо деген кимиси соттолгон болот эже? Рита Сулайманова. Бул эме жер проблемасы, алдангандар, акчасы жок, участкасы жок калгандар, үй сала албагандар, алданып калгандар ошол Жаңы мезгил партиясынан. Булар деген буга чейин дагы биз азыр деген Американы ачкан жокпуз, велосипед ойлоп тапкан жокпуз. Буга чейин дагы ошол Рита Сулайманова ошол Жаңы мезгил партиясынын элден акча чогултуп алгандар буга чейин соттолгон экен, арыз болуп соттолгон экен. Ошонун айынан соттолуп атат эже. Анан ошол соттолгондон кийин кече Аки прессе кыйкырып атат. Мен деген акталганмын, эч ким эчтеке далилдей алган эмес деп. Көрсөн экен эже. На самом деле что? На самом деле соттолгон экен. Бир күнү 3 күнгө эсептелген экен. 1 жыл 10 ай отурганды 3кө көбөйткөндө 5 жыл 6 ай мөөнөтүн өтөдү деген өкүм чыккан экен. Бирок шаардан чыгып кетпөө подпискасын алган экен. Элдердин ушерттерин анча-мынча төлөп, эми анча-мынча деп деле айтпайм мен. Мисалы үчүн ошол Рита Сулайманованы үстүнөн жазып, бизге ушинтип жерди алдап койду, бизге момундай квитанция берди дегенди, ошол жерге берген элдерди кийинки жертвалар биз экенбиз. Мисалы үчүн Асандын ордуна Үсөндү алмаштырганда, ошол убактагы кишилерден встречка алыш үчүн биздин акчаларды көтөрүп барып туруп, аларга берип туруп, биз экинчи жертва экенбиз. Бул биринин шапкасын бирине кийгизген. Значит, бул аялга Кыргызстандын мыйзамы таасирин бере албайт экен. Биз ушундай түшүндүк. Эми азыркы ушул күндө мына бизге же ушерпибизди төлөп койбойт. Же жер бербейт. Жер бербейт. Мына жөндөн жөн өзүнүн бир бутагы Майрам Абышева клеткага түшүп калып отурат. Бул өзүнчө эле сетевой маркетинг болуп кеткен экен сыяктуу. Мафия.
мафия. Буга эми ошентип жана Чүй облустук зам начальник илешип алса, сокулуктун башчылары илешип алса, анан буну чоң эле мафия деп айтыш керек. Анан МВДдан болуп аткан звоноктор ачыктан ачык бизге кабары келип атат. Азыр ушундай заман, азыр бир нерсени секретный кыла албайсың. Бардык жерде өзүбүздүн кулактарыбыз бар биздин дагы. Баягы карапайым эл күйгөндөн кийин жашыра албайт экен, айтып коет экен, мына могу жерде момундай болуп атат, бул жерде мындай болуп атат деп. Бул тигинин өкүл атасы, бул тигинин өкүл атасы, бул өкүл апасы. Эми биз деле чыкмай болдук, эми туугандар, менде деле бар өкүл ата, өкүл апа, өкүл бала, аяш бала. Эми ушул методду өздөрүнүн таягы менен өздөрүн сабайт окшойбуз деп ойлоп атам. Буюрса Кудайым кааласа, баягы ак ийилет эже, бирок деген эч качан сынбайт. Биз аны деген Садыр Жапаровдун мисалында көрдүк. Акыры бир күнү бир чындык чыгып, буюрса адилеттүүлүк орнойт деген үмүттө айта турган дагы сөзүңүз барбы? Эмнени унуттук эже? Дагы эмне айтайын дедик эле. Азыр мага Майрам Абышеванын үй бүлөсү мага өтө жалко. Бир чоң үй бүлө талкаланып атат. Мына чындык үчүн, акыйкат орун алыш үчүн мен туугандарымды эмес, мына мурда айтып кеткенимдей, Рыспаев Сайпи кармалбай жаткан менин жээним, Майрам Абышева менин жээн келиним, Майрам Абышеванын балдары менин жээнимдин балдары. Мына эми азыр мына тергөө убагында дагы анча-мынча иштер жүрдү, аныкталды. Бул Майрам Абышева үй бүлөсү менен, күйөөсү менен просто партияны үстүнө жамынып алып, ошол жердин мүчөсү. Эми ал жагы бизге караңгы, азырынча ал бардыгын өзүнүн мойнуна алып атат. Бул бир чоң саясаттын жертвасы болуп атат. Эми бул жерде офицер баласы бар эле, жакшы колунда өнөрү бар, уулдары бар. Эми бул балдарды мен как тууган катары жаап койдум эле. Булардын кылмышын ата-энеси менен кошо мен ачпай жаттым эле. Эми ачканга туура келет. Мен бүгүн заявление бердим. Алар дагы канчалык образга киришип, канчалык ошол жерде жер бар деп мени ишендиришип, айыл өкмөттүн башчысы Хамза менин досум болот деп, Аскат офицер баласы, өзү офицер болуп туруп, ГСМде офицер баласы. Мен деген Хамза досум болот, мына биз турбайбыз. Эми акча сумма көбөйгөндөн менде деле коркуу пайда болуп айта баштадым. Эми о бартерлер көбөйүп кетип атат, акча сумма көбөйүп кетип атат, бирок жылыңар аябай кетип атат. Анан бир текшерип койбойлу ушу дегенде, мына биз турбайбыз. Хамза менин досум болот эже, мына бүткөнү калды деп туруп келип үйдөн акчап кеткендерин мен жашырып койдум болчу. Чындыгында жаштардын келечегин сындырып албайын деп. Бирок ага ылайык балдар эмес экен. Булар мына тергөө убагында да далилдешти. Булар эч кандай Рита Сулаймановага же болбосо Гүлжамал Асаналиевага акча беришкен эмес экен. Булар үйдө өздөрү семьясы менен менин кылып аткан бизнесимди билгендиги үчүн, менин финансымды билгени үчүн булар сознательно жасашкан, умышленно жасашкан деген гана түшүнүккө келдим. Просто жалко. Ушул системага, ушул үй бүлө күйүп кетип аткандары жалко мага. Достор, Зубайда эженин айтканында маанилүү ой турат. Себеби дегенде жээним, жээн келиним деп атат. Азыр деген эми оң көзүң, сол көзүңө душман болуп турган маалда эженин дагы айта турган ичиндеги жүрөк оорусу бар. Ал деген миллиондорду берген, 6 миллиондон ашык акча берген. Сиз ошол эме келиниңизге, жээниңизге алданып, бирок дегени 4,5 болду. Далилдегени гана 4,5 миллион сом болду да. Эми жанагы өзүңүз айткандай туура айтасыз эже, жанагы орус айтканда чужой адам келбейт, билген адам билет кайсы жерде кандай буюмуң, киришең, чыгашаң, жасап аткан ишиң, эртең каяка барасың, пландарың баары белгилүү адам келип туруп эле ошол алдамчылык жол менен жер берет элем, участок берет элем, анан гектарлаган жерлер бөлүнгөн атат. Тууганым сизге биринчи тийсин деген сыяктуу ушундай кетти метод деп туруп, анан кийин ошол 4,5 миллион сомду, бул далилденген сумма, 4,5 миллион сомду алдап, аны ошону канча жылдан бери берилет? Мына 2 жыл, мына февраль 3-жылга кетет да. 3 жылдан бери берилек акчанын айынан айла жок. Туугандар ушинтип бири-бири менен соттошуп аткан маалы. Анан ошол акчаны 4,5 миллион болгондуктан айла жок арыз жаздыңыз да сизчи. Анан кийин деген ал баягы балдары демек неме кылган экен эже? Өзүнүн кызматтарына чиренип, Ооба, мен офицермин. СИЗОго кирсе апамды деген өзүм сактап алам. Больничка деген бар. Зонага чыкса открытый туберкулез десем элдин баары отказ кылат. Зона качат да андайлар. Анан мен момундай бул деген ГСИНде жанагы биринчи СИЗОнун алып кирип алып чыккан охранына
Канва Ереванянын командир экен бул бала деген. Эми кызматында эле офицер экенин билчүмүн, бирок эми баягы ар ким өзүнүн семья ишмени бар болуп, эмне кайсы жерде деп туруп аны сая түшкөн эмес экенбиз. Мына бул процесстин берегине билинди бардыгы. Азыр мына ошол баланын жардамы менен мына больничкага чыгып отурат. Бирок ага деле мыйзам бар. Мисалы үчүн апасы деген шектүү болуп 204 статья менен камакта жатса, анын баласы офицер болуп ГСИНде иштегенге укугу жок деп ойлойм мен. Бирок ГСИНдин начальнигине да жетем буюрса понедельник күнү. Күбөлөрүм бар. Кандай кылып мени кандай жол менен кантип келип, ким менен келип кантип алдагандары, кантип гана менин колуман акчалар санап алгандары тууралуу күбөлөрүм бар. Мен муну иштетпейин деп дагы бир жолу кайталап айтып атам. Буларга каршы өзүмдүн жээнимдин балдарына каршы ушул иштерди кылбайын деп ойлодум эле. Акылдарына келер, апасын деген ойлонтурар, апасы деген. Мына азыр деген беттешүү болгон жок, мен үчүн дуку жеткен жок мени менен беттешкенге. Мени менен беттешип, эгер жала жаап атса менин бетимди аймап алат эле буларчы. Апасы мынакей арыз жазылган күндөн бери беттешелер. Жок, бул көрсөтмөнү бергенде деген баягы мен баласы, конечно, анча-мынча юридический эмелери бар, адвокат үйрөтүп атат. Бул ишти деген жөн эле карыз алган элем мен деп кичине эле сумманы айтып коюп калганын, эгер ошону алган эмес болсоң, мен менен эмнеге беттешпей атат? Мен үчүн ошону ставка өткүзө албай кыйналып атат, ден соолугуна сылат этип. Ден соолугу сопсону. Эч кандай мен мына көрдүм. Понедельник күнү тергөөгө алып киргенде мен коридордо турдум болчу. Сопсонун ден соолугу. Анан ден соолугуна байланыштуу сиз менен беттеше албайт экен деп кайра киргизип салды. Азыр канча отурду эже СИЗОдо? Мына азыр 23-үнөн санаганда канча болуп калды, мынакей уже 22 күн отуруп койду. Бирок берген жерин айтса өзүнө эле жеңил болот эле деп ойлойм. Мен мисалы үчүн келиним жеп алды ошол акчаны деген ойдон алыс болчумун. Мына эми мына тергөө убагынан бери аныкталып атат, бул акчанын бардыгын өздөрү семьясы менен женим, аялы, 4 уулу болуп туруп жеп коюшкан. Өздөрү эле жеп коюшкан. Мына тергөө ушуну айтып атат. Ушунун мойнуна алып атат. Өзүбүз төлөйбүз, өзүбүз жеп койгонбуз деп туруп, карыз алгам деп туруп. 4,5 миллион карыз алгам деп атабы эже? Жок эже, 1 миллион 600 миңди мен карыз алгам деп атат. Калган сумманы билбейм деп атат. Калган сумманы билбесем үчүн мен менен талашпай атат. Мен үчүн беттешпей атат. Бети чыдабай атат да, себеби алган үчүн да. Жаңы мезгил партиясы ошондо орусча айтканда ни при чем болуп калабы эже? Булар мындай да, булар табакташтардын методу ушундай экен да. Бирөө камалат экен, экинчисин прикрывать этет экен. Экинчи сыртта калганы жанагындай чуйский замначальниктерди ортого салып, сокул кровдусуна давление кылып атып, эптеп-септеп сактап калат булар. Булардын методу ушундай экен. Мурдатан келаткан схемасы ушундай экен булар. Жоопкерчиликтен качуу. Да, жоопкерчиликтен качуу. Сүйлөшүп алган. Анын үстүнө теги офицер баласы ошо Гүлжамал Асаналиеванын квартирант экен. Конечно, күнүнө кулагын жужукут этип атат да. Бизди сактап калды. Конечно, Зояга зачем 4,5 миллионду биз деген сотту сатып алабыз деп убадаларды берип атат. Мына Рита Сулайманованы чыгарып алдым. Сен апаңды да чыгарып алам деп атат. Рита Сулаймановну кечирип кой. Аскат. Рита Сулайманованы деген Гүлжамал чыгарган жок. Мына өкүм биздин колубузда турат. Ал мөөнөтүн өтөп чыкты. Лох болбогулачы айнанай активисттерге акталган жок. Акталган жок. Жер да жок. Жер да болбойт. Жерге эгер үмүт кылып аткан болсоңор, жер да жок. Кыскасы лаханули вас. Мындай айтканда. Кудай сактасын. Эми кезектеги эжеге сөз берейин дагы. Сиз өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз эже. Жакыныраак отуруңуз. Мен Көкүмова Анарбү. Өзүм ушул катыраак сүйлөң. Жаңы мезгил партиясына тааныш болгонума мезгил кичине түшүнүк берип кетейин. Ооба. 2007-жылы келгем жаңы мезгил партиясына. Кимден угуп келгенсиз? Келгенде кандай болчу? 2007-жылы ал мезгилде ошо жалаң жаштарды ошо жерден жер беребиз, жаштарга үй беребиз. Ал мезгилде каяктан жер беребиз деген эже? Дарегин айтканбы? Дареги азыркы Киевскийдеги Илбирс зданиясында болчу. Ошонун 4-этажында булардын офиси бар болчу. Жок, бере турган жер, бере турган жерин бизде эми көп эле жерге темселетишкен булар. Мына бул кенеге алып барганда эмдигиче турат. Бул кенеде фундаменттерден бери турат. Ал жер эмнегедир ошол боюнча арестке коюлган боюнча ал жер жылбай калды. Мына 15 жыл болду бери жагы. 2007-ден бери. Озерныйга да алып барып көрсөткөн. Бирок тилекке каршы ушу жаңы мезгил партиясында анда мүчөсү деле болгон эмес. Бизде болгону жерге гана жаштар үйлүү жайлуу болсун деген максатта гана бир Базаркулов деген агай ачып, ал раматтылык өтүп кеткен. Ошол мезгилде ушул азыркы Рита Сулайманова ошол жерде иштечи. Ал жерде көптөр иштечи, кадимкидей офис кылып алышып,
кадимкидей документтерди топтоп, квитанцияларды беришип, ал мезгилде мен мындайча айтканда $10.000 калган бир 60-70 миңдей сомдой алданган. 2007 жылы $10.000 бергенсиз. 2007 жылы. Анан ал мен баягы 100 башы 10 башчы кылып коет болчу булар ал мезгилде. Ошол 100 башчынын бири Апиза Мадумарова деген аял болчу. Уулкан Мадумарова деген эжесиңди болчу. Ошолорго берип, анан алданып калган, бирок ал раматлык өтүп кетти. Сиңдиси болсо таптакыр безвестие пропавший болуп жоголуп кетти. Жок, качып кетти ушундан. Ушу менен азыр мен баягы балдарымдын Россияда жүрүп салган акчаларын, өзүм бир туугандарым менен ошо жер алып кичине бала чакага жер болсун деген, мен өзүм 30 жыл, 20-30 жыл эл агартууда иштедим. Бирок айыл жергесинде ал убакта дагы ушундай участоктор берилбей алган. Жаштардын баары шаарга агылып келип калган. Балдарымдын аркасынан мен жалгыз бой эне болгондуктан мен дагы келгем бул жака. Ошон үчүн биз да жер алалы деп жанагындай болуп алданып отурам да. Эми балдарымдын жылаңачта Россияда таап салган акчасын жок кылып коюшум ага деле кыйын болду да. Анан жер ошол 2007ден бери мына быйыл 21-жыл болуп калды. Мына 15-жылдын жүзү болуп отурат. Бир чарчы жер эч ким алган жок да. Менин өкүнгөнүм кайсы? Мен аркы неме көп майдалап айтпаганда дагы Ирита Сулайманованын ушул 2007-2008 жылы алданган жаштардын, мага окшогон орто жаштагы жалгыз бой энелердин бирткеден таап ташыгандардын баарын алдап салып, мынакей отурганда болду эми ал бүттү, эми алданды көргөй кирсин деп бирибизди жемелеп отуруп калган мезгилде кайта эле 2017 жылы мага Асыл деген эже жолугуп, анара баягы жаңы мезгил партиясы кайта көтөрүлүп, аны жандандырып, Аскар Базаркуловдун ордун түптөп, Ирита Сулайманова кайта ошондо кыйналгандардын жерин кайта чыгарып берген атат деп, анан мени кайта эле ошо Илбирстеги 4-3 этажга деп анан келдим ошо жерге. Айтып адреси менен келдим ээрчитип. Анан келсем анда дагы делолорду топтошуп, ушундай жанагы кумурска ийнине дан ташыгандай эле кирип чыгып атышыптыр. Дагы деле акча берип атат. Дагы деле акча жер беребиз деп убада берип атышат. Минтип атыптыр. Баягы алдангандар, байкуштар, мен ошого аябай жүрөгүм ооруду. Раматлык Аскар Базаркулов өлүп кетти, ошонун арбагы тынч жатсын деп мен ушуну кайтадан түптөп чыктым. Мынакей ар бир делону бересиңер, ар бир делого 400дөн гана акча бересиңер, болду, ошо менен бул ишиңер бүтөт. Жерди бекер алып, ушул кыйынчылыктан чыгасыңар деп, анан кийин ушундай деп мына Ирита Сулайманованын өзүнүн оозунан угуп, анан баягы түңүлбөгөн адам баласы оюң жакшылыкка кетет экен, адамдын көзү ишендирет экен да. Офистерди болсо алып отурса, делолорду болсо үй бою кылып жыйнап отурушуп, анан анда жакшы экен, эми баягыга караганда 12 000 сом дегенин мейли көргөй кирсин деп, анан кийин кайта мен дагы баягы алданган тизмедеги өзүм балдарым, кыздарым, сиңдилеримкин кайта чогултуп, анан 12 000ден ушундай болуп атыптыр десем, анан ой мейли, ала берели, болуп калса мейли. Мен деле ойлодум, мисалы мен өзүм өмүр бою эл агартууда иштегенден кийин менин жүрөгүм баланын эле жүрөгүндөй. Мен ишендим чынында. Ошол Базаркуловдун чын эле арбагынан коркуп ушинтип аткан болсо берет экен да, значит бул боло турган нерсе экен дедим дагы, кайта башынан дагы 12 000 теңге чогултуп, анан канча бердиңиз? Ошондо меники где-то бир 100 эсептеп аттым, 170 канчадан болуп калган. Жанымда дагы бир кошуна сиңдимки болуп, экөөбүздүкү 220, 240 ушундай болгон да. 240 000 сомдой акча бердиңер? Ооба, берилди. Кимдин колуна апарып бердиңиз? Ошол Ирита Сулайманова касса ачып койгон. Ал жерде Зейнеп деген эже кассир болчу. Асыл деген эже биздин жанагы 10 башчы, 100 башчынын бөлүнгөнү ошол болчу. Анан ошол аркылуу ошо Зейнеп эженин эле кассасына апарып төгүп аткан. Эже акчаны кассага төктүңүз, төккөндөн кийинчи квитанция бердиби? Ошол квитанция берди. Мен өзүм ошондо 8 кишиге төккөм. Мен өзүмүн жеке жана кыздарым, балдарым деп.
ага бергенде меген 5 кишиникин берет дагы 3 кишиникин кое тургула квитанция жок болуп калды. Эртең бүгүн эртең жазып беребиз деп атып эле берилбей калат. Качан деп атканча эле Рита камалып калат. Ошо камалганда эже ошол Рита Сулайманованын үстүнөн сиздердей алданып калгандар арыз жазып анан камалып кетет да, чынбы? Жазып анан камалган. Ошол кайсы жылы? Ошондо 2018 болуп калды. Анан кийин бул ошентип камалды. Анан кийин ошо арызды жазып биз жер болбой калыптыр, эми окуй дагы үшүмшүк болбойн, андан көрө акчаларын алып берейин анда деп жүрүп таптакыр жолотпой айкырып кыйкырып койгондо мен соттун эмесинде соттун алдында алгам. Жана 5 кишиники. Бердиби? 5 кишиникин берди, баягы 3 квитанциясы жоктукун таанып эле бербей коюшту. Анан мына ушул күнгө чейин берген жок. Анан мен ойлойм, мен мурда жанагы $10,000, анан 60,000, 70,000 акчам күйдү. Эми аны күйгөндөн анын алдында ал болуптур да эми өлүп кетсин. Эми ошол 3 кишиге деле жер алып калсам мейли деген ойдо. Кийин Рита чыгыптыр, келип иштеп атат дегенден кийин кайта келдим мен. Келип анан ошол убакта 5 кишиникин берип туруп анан кийин калганын эме встречный жазып бердик да. Менин бергенимди зато мен жана Асыл деген эже жана Зиналар, Зейнептер билет эле да. Ооба да. Анан кийин ошону Эже встречный заявление жазардан мурун бардыгын бер деп туруп анан кийин жазбайсыңарбы эже? Ошондо квитанциянын жогу болбоду. Квитанция жок. Аны кийин беребиз дешти да. Мына ошол убакта менин колума ушул Гүлжамал Асаналиева, Зейнеп эжелер берген акчаны жанымдагы келиндикин кошуп, анын 1 кишисини менин 3 кишимки жок болуп калган. Эми камалып кетпештин айласын кылып, эптеп силтеп силерге встречный заявление жаздырып алыптыр да. Тиги урматтуу дегенден деле оозум уялып калды. Зейнеп эже ошо жердеги ким эле? Жана Кенжегүл ким эле? Кенжегүл тааныбайм. Азыркы Асаналиевачы. Гүлжамал эжелер. Ошо жерде айттыңыздар эле мынакей. Ошо жерде дагы айла, ошо жерде отурган дагы эжелер бар. Мырза эже дегендер. Мына ошо жерде айттыңар эле, ай Анара, сени ушу канча жылдан бери билебиз, биз сени кантип эле таанып кетели, мына тиги Рита деле билет. Сени биз кантип эле тээп коелу, кой эми биягына ызылдабачы, биз турбайлы деп айттыңыздар эле. Кийин Рита мени ошо жерден шалбырагандар деп туруп шалбырата сөгүп, ошо жерде жана алып барган эженин көзүнчө акты көктү оозунан агыт кирип көгүт чыкканда эч ким унчукпай койдуңар го. Анан кийин ошондо Рита мага айтат, барып ушундай болуп атат мынакей бул эже кызына ушул эженин кызы болчу, ушул эже алып келип тапшырган дедим мен. Деп тиги эжени ээрчитип бардым да. Десем ошол эженин көзүнчө мени айда шалбыратып туруп, силерге окшогон шалбырагандардын азабына мен жатып калып, мен жер бербей калдым. Мен жерим даяр болчу дейт. Мен деген тети буг энеге мен этаж үйдү салдырып атам дейт, текшертсем ал жап жалган экен. Рита мынча жалган сага эмне күч келди билбейм. Ританын кылган кыймыл аракеттеринин баарын эле билчү элем, баарын эле көрүп эле жүрчү элем. Келип эле Рита эскилердин үстүнө кайта үстүнө жаңы адамдарды ала бергени өзүнө болгон ушул муш болду. Мисалы ошол эскилерди эле жаап койгондо Ританын өзүнө сооптук иште эле болмок, жанагы айткан тигилердин өлүп калгандарынын сообу деле тиймек, өзү айткан ошону. Ошолордун сообуна деп бата алып керек болсо кандай кылып бизге ишендирди эле. Ошолор эмне болду Рита мисалы? Мага ачуум келди, жалган жерден күйгүзүп жүрдүң мени Рита. Сен мени артыма тиге кошулуп жазсың, арыз буга кошулуп жазсың деп. Кызың деле көрүп турган ошол жерде. Кызың деле угуп турган мени. Жанагы мырза эжелер, жанагы Зейнеп эжелер, Гүлжамал эжелер, ай Анара, кой эми бул соттон эметпей эле турсаң акыры сени биз билебиз го деп ошол жерде мен ошол эмемден кайткам. Кайта келип, жана офиске кайта келгенимде сен мени ушул эрезеге, ушул деңгээлге өзүң жеткирдиң Рита. Адам баласы болгондон кийин сен деле энесиң да. Сен деле мени көргөнсүң да, убагында керек болсо Мадымаровдун эжеси алдады деп туруп мен бир шише бензинди алып кирип алдыңа өрттөнөм дегенди да билчисиң сен керек болсо. Жанагынча акча күйгүзгөндө. Ошону көрүп турушу Мадымарованын арбагын сыйласаң, Базаркуловдун арбагын сыйласаң, сен ошого жеткирбей койсоң болмок Рита. Жаман көрсөң жаман көр, мыйзамды теп эледиң. Сен эч убакта жанагы жаңы мезгил партиясын элге жаппай эле койсоң болмок. Жаңы мезгил партиясында сен эч убакта 10 жылга
120 төлөдү деп кийин акталып соттун алдында ушинтип актандың. Анткени андай болгон эмес да. Биз айбан эмеспиз да, ошол жерде первоначально 12 миңден жер аласыңар деп туруп алганда. Анан кийин сотто барганда андай эмес болчу. Муну деген эмеге жылына 120 деп туруп 10 жылга төктү деди. Партияга взнос деди. Андай болгон эмес. Кудайга кандай болгон эмес, муну кийин жасады. Муну эң жакшы алган 12 миң сомду алган себебин ошону түшүндүрүптүр да. А бирок не деп алган силерден? Өзү башында айтылган бул деген жер алгандын алдына ала төлөнө турган акчаңар бул деген. Ушул акчанын негизинде биз партбилеттерди дагы жазып берген. Мен бүгүн ала келбептирмин. Партбилеттерди жазып берген. Мына ушул партбилеттерди дагы 150 сомдон бергенбиз. Ар бир партбилетке. Ошол партбилетти көрсөтсөңөр эле жерлер силердики деген. Турат менде ошол партбилеттин баары, мисалы. Делолордун баары мына чапталган жана асыл эжеде болуш керек. Жаңы мезгил партиясынын мүчөсү деген партияны билет да ал, ошо. Ооба. Анан кийин кайта келип алып кече встречный алганда ошолордун баарын кайта дуалап атпайбы? Бергиле бияка. Белеттен садага кеткиле дейт. Элдин садагасын сен ала турган болдуң. Мисалы, канчалаган эл сыздап атат. Сенин жана антип жалтылдап жүргөнүңдү, сенин мурда кантип жүргөнүңдүн баары менин көз алдымда. Анан кийин эми түштөн кийин кайсы жерди көргөзүп, кайсы жерге элди алдап жүрөсүң? Эл журт мына жаңы мезгил партиясына мени таанып аткандар болсо, ушул жаңы мезгил партиясын бүт кыдырып көрдүк. Эч жерде жер жок экен, алданбагыла. Эч жерде жер жок экен. Мына жер бар экен деп көзүбүздөн от чачырап, чын эле жер алат экенбиз деп мынакей көп суммага да күйдүк, аз суммага да күйдүк. Элди бизден кийинки мына мен кетсем да үрөөнү, ал кетсе да үрөөнү кылып эле булар өмүрү өткүчө ушундай иштерди жасап, ушу менен күн көрүп, ушу менен суу кечкен атышыптыр. Булардын максатын биз эми түшүндүк. Анан келип туруп анан ким жаман, арызданган эл жаман. Мына өткөндө пресс-конференция берип атат. Берип атасың Рита. Ошо жерде мен жаныңда болбой калдым. Бирөө эле айтчы, 15 жыл болду бирөөгө 10 чарчы жер бердиңби? Жер бергендерди шаардын чекесин толтуруп койду мисалы. Толтуруп шаарды шаар кылып койду, кеңейтип койду. Кирип чыгып камалып атса дагы. А сен 15 жылда 1 чарчы жер берген жоксуң да. Дагы канча алдайсың, дагы канча жыл алдайсың. Дагы канча жыл ыйлатасың элди. Мага ошондор толтура да Рита. Анан келип кече уялбай пресс-конференцияда ушундай сонун айтып берип атасың. Мынакей керек болсо мен сенин соттун өкүмүн да алдым мынакей. Мен керек болсо мен аппакмын. Мен керек болсо иштей турганмын. Акталганмын дейт. Акталганмын деп чыгып атасың. Акталганың жазылып турат мынакей. Мен соттун чечимин алдым. Мынакей. Окуп бересиз ошол жерде акталбаптырбы? Акталган эмес. Мен азыр ачкимда эмес болуптурмун. Мен таап берейин. Неме деп жүрөт. Ошол өкүм деген жерине берем, а? Ооба. Рита Сулайманова, Сы Жапаров, Мирзаева деп бир нече алдамчылык кылмыштарын жасоодо айыпталышат дейт дагы. Кудай сактан. Өлү көп го бул. 18 барагынан. 18-чи барак? Акыркысын алсам. 18 баракпы? Ошо күйүндө турат. Ошо акыркысын окуй бер өкүм. Аны аркасында турат. 5 мүнөт, 10 мүнөттөн кийин киресиң. Тигине эң акыркысы. Акыркысы. Последний бит. Жок, мына өкүм кылат деп турат. Мен досторго окуп берейин да. Ушул нерсеничи. Өкүм өзү 3 барактан турат экен. Жак жанагы өкүм кылат дегени 3 барактан турат. Ага чейинкиси 18 барактан турат экен. Так, Мирзаева Майрам Шаматовна. Мына бул жерде деген 97-жылдын 1-октябрындагы Кыргыз УК-сынын КЖКнын 63 статьянын негизинде белгиленген жаза шарттуу деп эсептелсин деп условный берген экен да. 2 жыл сыноо мөөнөтү белгиленсин деп. Анан кийин деген айрымдарга акча төлөп берсин дептир. Бирөөгө 50 миң сом, бирөөгө 30 миң сом, бирөөгө 30 миң, бирөөгө 70 миң сом, бирөөгө 140 миң сом. Жапаров Сапарбек дейт. Буга деген 97-жылдын 1-октябрындагы чейин 3 күн эле эсептелсин деп жанагы Рита Сулайманова окшоштур дагы. Анан кийин деген бошотуп салыптыр буну дагы. Ооба. Буну да бошотуп салыптыр дагы. Анан кийин деген
137.840 сомду Дамес кызы Айдайдын пайдасына өндүрүлүп берилсин деп жазып коюптур. Эми Рита Сулайманованын өкүмү мынакей. Рита Сулайманованын бул жерде жазылып турат. Рита Сулайманова деп жазылып турат. Толтура нерселерин баарын жазып келип туруп, анан берген жазасын эле окуп коеюн да. Аябай көп акча эметиптир. Сулайманова Рита Абдыкадыровнадан жабырлануучу Календеровдун пайдасына 138.980 сом, жабырлануучу Өмүрбекованын пайдасына 144.440 сом, жабырлануучу Токтосунованын пайдасына 445.000 сом, жабырлануучу Базекованын пайдасына 123.444 сом, жабырлануучу Абылкаеванын пайдасына 271.200 сом, жабырлануучу Исраиловдун пайдасына 204.840 сом, жабырлануучу Борсукбаевдин пайдасына 12.000 сом, жабырлануучу Жапар Садыковдун пайдасына 32.000 сом, жабырлануучу Молдакуновдун пайдасына 12.000 сом өндүрүлсүн дейт. Сиз фамилияңыз ким? Меники жок, меникин кыскартканда алдырып салыптыр. Алдырып коюптур меники. Өзү арыз жазгандар канча болчу эже? Ой, канча 200дөн ашык болчу. Ай. Силер встречный заявление жазган үчүн кыскарткан экен да, көрсөң. Встречный заявление жазганда үчүн кыскарткан. Бирок алар деле бар экен, мен көрдүм. Именно бирок меники, мен жанымдагы 2-жөнүкү жок кылып коюптур. Кыскартканда Ошондо ушул өкүм чыгарылган учурга карай иш боюнча Сулайманова Рита Абдыкадыровнанын алдын ала камакта болуу убактысын кошо эсептөө эрежелерин эске алып, белгиленген жазанын мөөнөтүнө эсептеп, Сулайманова Рита Абдыкадыровна белгиленген жазаны өтөөдөн бошотулсун, сот залында токтоосуз бошотулсун жана соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин ага карата башка жакка кетпөө түрүндөгү бөгөт коюу чарасы колдонулсун деп турат. Ошол бул жанагы 5 жылды бир жыл канча отурду да. Ошого 3 күнгө эсептеп туруп, анан кийин 5 жылга чыгарып, анан сот залынан чыгарып, анан кайта муну эч жакка чыкпоо немесин коюп атпайбы. Ошондой кылып чыгарганда, бул болсо, бул негизинде неме кылыш керек эле да. Буга келип туруп кайта ишин жанагынтип улантпаш керек эле да. Бул келип туруп эле кайта офисти ачты, кайта келип иштеп атат. Кайрадан бизди кетирип, кайтадан жаңыларды топтоп, кайта жаңылардын терисин баштады да. Эми канчадан алып атат? Азыр деле ошо 12.000ден деп атат. Азыр деле міне азыр эл менен айбанбы ушу жаңы мезгил партияга мен айтып, менин жаман көргөнү, міне жаңы мезгил партияга биз 12.000ден кошумча кошкондой миллионербизби, мисалы. Кимге кереги бар? Анын партиясынын мисалы бизге. Ал партия эмне кылып берип атат? Алдабаш керек эле. Эмне кылып берип атат 12.000 сом кошкондон кийин? Алдабаш керек эле да. Мына эчтеке кылып берген жок, айтып атпаймынбы? Жердин ушу 15 жыл болду алданганыбызга. Ошондон бери бирдеке кылып берчүдөй бир өөгө бир чарчы жер берип койсо, Рита Сулайманова айтканын аткарды, баланча жерге айылды куруп койду дейт элек го. Этаж үйдү куруп койду дейт элек го. Анын бири жок да, анын бири жок эле. Бар кетсең кете берсең, сен ордуңа киши келет азыр. Сен шалбырабай чыгып кет. Анан сен жөн эле оозун агып кирип көгүт чыгат. Мындай Рита кечирип кой, сендейлер бийликке келбеш керек. Сендей өтө мындай өзүнүн талим тартуун билбеген адамдардын орду бир гана өзүң көрүп келдиң, тартипти ошол эле жакта отурушуң керек экен. Мына андан чыккандан кийин деле тартип көрүп калышың керек эле да, аял киши болгондойун. Кайта келип мен сенден бир 10 жаш улуу болушуң керек жок дегенде. Шалбырабай чыгып кетчи дейсиң. Шалбыраганды Кудай сага эми көрсөтөт. Шалбырабай, сен чиренген, сен таянган тоолор бизде да бар. Койчу көргө кирсин, мейли деп унчукпай койдум эле. Анан мына өзүң көрүп отурасың. Мен полицияга да бергем керек болсо, ишмердүүлүгүн токтотуп бер деп. Мына Кудай кааласа мына элдик бийлик келди. Сен илгерки КСДПКга жүгүрүп жүргөн мезгилиң бүттү. Элде да бар, элдин да Кудайы бар. Анан эми эмне дейсиң, эмне десең де, мынакей ошондой ушундай кадамдарга барам. Ар ким өзүнүн айбирине, ар ким өзүнүн интуициясына жооп берет. Туура айтасыз, сизге чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, арабызда деген аксакал эне бар. Ушул 70ке чыгып калган 70тен өттү. Айнагүл эже. Айнагүл апабыз дагы жаңы мезгил партиясынын айымдарынан алданган экен.
Апа, мен сизге жак бери отуруңуз сиз. Жок, бияк отуруңуз. Мен сизди тартайын. Мынакей. Аха. Так. Апа, канчага чыктыңыз? Канча сом берип алдандыңыз? Не болду? Мен 72 чыктым. Бизде ушул группа менен мен өзүм балдарыма Каттыраак сүйлөңүз эже. балдарыма төккөнбүз. Ошондо 130-140 кишинин акчасы төгүлгөн. Сиз көзүңүз менен көргөнсүз. Төгүлгөн, квитанция кыркып беришкен. Канча сомдон? 12ден. Кайсы жылы? 2018. Анан эми азыр мен кыска эле сүйлөйүн. Мына ушул тапта, азыр ушул тапта барган кишилерге жер качан чыгат десе, мен азыркы президенттин атын сатып аз күндө кирген атам. Садыр Жапаровду айтып атабы? Ооба, азыр кирген атам мен. Буюрса этаж салынат. Бул кандай закондо жок нерсени айтып атат. Мен ушуга өкүнөм. Бул дале небере чөбүрө көрөт, бирок элди алдабасын, элдин кусуру урат. Эми Садыр Жапаров келсе, аны булгап, Садыр Жапаровдон ушинтип кол мына бүгүн эле мага бирөө звонить этти. Кол койгон турбай качан жер бересиңер деп. Качан кол коюлуп, качан берет деп ким айтты эле сага? Мен ушуга өкүнөм. Бир чети ушуреки элдин ырыскысын тартып, азыр мына ушул тапта дагы көрүп атабыз. Ошо жаңы квитанция алган эл, эже, айнагүл эже, ушуну көрүп коюңуз, дагы эле ушинтип ичара квитанция сатып атат деди. Бул эмне деген шумдук? Акыркы кыяматтын белгиси. Эже, кечирип коюңуз, сөзүңүзгө аралжы. Садыр Жапаровдун колу коюлган болсо, ошол кагазды көрдүңөрбү? Көргөн жокпуз да, каяктан айтылып ушинтип келип атат. Ким айтып атат ошону? Элдер, ошол эмеле мүчөлөр келип айтып атат. Садыр Жапаровго аз күндө мына ушинтип келиптир. Азыр аз күндө болот, мына жазымда келет. Азыр тиги Арабиядан жана жер куруучулар эмнедет, инвесторлор келет атат. Эмнеге Рита ушинтип калып айтасың? Кудайдан корккун. Эгерде мени жаман көрсөң, жаманды көр. 15 жылдан бери сенин жаныңда келет атабыз. Менин ким экенимди, сенин ким экениңди мен толук түшүндүм азыр. Бирок элдин убалы кимге? Ошолордо эле бир 4 сотик жерди алып, үй курайын деген ой. Мисалы мен өзүм квартирада жаңгыз бой болуп жашаймын. Балдарым өз алдынча квартирада. Мен да сага ишенип, сенин атыңан келгем. Анан эле кийинчерээк Артурчу, сен Артурчу кеткин, сени көргүмдү да келбейт деген сөздөрдү айтып турсуң. Мен эч жамандык кылып көргөн аял эмесмин. Рита Сулайманованы айтып атасызбы? Ооба. Ал канчадагы эже? 56-дагы. 54-дагы билбейм. 54 жашта? 56-дагы. Сизге ошентип сүйлөп атабы? Ошентип сүйлөп атат. Бирок келбей эле коюңуз офиске. Анткени мен көптү билем да, элди тыйып турам да. Андайды кылбагыла силер. Жер жок. Эгерде жер чындык болуп чыгып келсе, айтат элек да. Антип мени куугунтуктабагын. Жаныңдагы 1-2 баланы алып турсаң, керек болсо ошо кемпирди жок кылып коёбуз деп уктум. Мен жок кылсаң, сени Кудай жок кылат. Мен бир өлүмгө кетет экен. Бирок оозуңду тартып сүйлөгүн. Мен ошо Алтынайды бүгүн издеп, сураштырып Зоядан жолукканы атайын келип отурам. Эмне үчүн мыйзамды бузасың? Мына Майрамдын убалына да сен калдың. Сен калдың. Майрамдын убалына. Мына жер чыккан да. Мына жер чыккан да. Кана жер. Облустан, мына Сокулуктуу районунан бүт жер департаментинен жок деп келди. Сен кайдакын айтып атасың? Же сенин катып койгон 150 гектар жериң барбы? Ошону доказать этип берсең. Эже өткөндөчү Акипреске деген ошол биздин биринчи түз эфирден кийин Акипреске барып туруп, басма сөз жыйынын өткөрбөдү беле? Ошондо кайра бийлик мага жер бер, өкмөт мага жер бер деп атпайбы? Жери жок эле силерден акча чогултуп жүрдү беле? Ооба да. Мына жер билине элек да даже азыр. Билине элек. Эмне үчүн ошоруккенин мен көрүп билип, мен грамотный эле аялмын. Ритадан мурда далай жерди иштеп, элге гум помощь берип, далай детсадтарды салдырып, топ фирмаларды ачып, Ританын жумушунан жакшы жумушта иштеп жүргөм. Мени да келесе болдуң сен. Ары жака бул аял мында бул кемпир мынтип атат, тиги кемпир. Мен сен деле кемпир болосуң. Балким сен кыздарың турмушка чыкпай азыр кемпир менен келинден айырмасын билбей жүргөндүрсүң. Антип сүйлөбөгөн. Ушул тапта азыр сен
Ушул тапта мен азыр күбөмүн. Квитанция жазып дагы жер сатып атасың. Токтоткун. Эгерде токтобойсуңбу, мен элдин баарын көтөрөм, тарынбагын. Рободага ушунча киши алып барам, тарынбагын. Ойлоп атасыңбы, Зоя эле кылып атат ушунун баарын деп. Зоя кылган жок. Бүт эл кылып атат. Ооба. А тыңыраак Зоя элдин атынан сүйлөп атат. Үйгөнүнөн. Ойлоп атасыңбы сен, ошо Зоя чыгып калып эле Зоя кылып атат, жок? Эл кылып атат. Азыр бүгүнкү күндө дагы мына түндөн бетер мага звонок, бүгүн да звонок келди. Ушуларды издеп жүрүп мен Алтынайды азыр таптым. Келип отуруп ушу уйкумду коюп, намазымды окуп алып ушул жерге келип отурам. Туура айтасыз эже. Бул эмне деген шумдук? Эже эгерде Садыр Жапаровдун жер берилсин деген кол коюлган болсо, ошону көрсөтсүн. Көрсөтсүн, чекесин эле көрсөтсүн. Анан Рита тыйып кой жана балдарыңды. Жап-жаш балдарды жаныңа алып угроза кылбасын. Угроза кылып атабыз сизге. Угроза кылбасын, жоготуп коюң кемпирлерди, ушул кемпирди деп коет. Кудай мени жок кылса силерди Кудай жок кылып коет. Эсиң барда этегиңди жыйгын. Бүт элдин убалына калбагын. Ошо мен ушуну айтарым. Рахмат эже. Достор, мына буга чейин Жаңы мезгил партиясындагы Рита Сулайманова, Гүлжамал Асаналиева деген эжелердин ысымдары чыкты. 2007 жылы, сиздин атыңыз эмне эже? Анарбүй эженин айтымында 2007 жылдан бери Жаңы мезгил партиясы уюшулуп, анан ой биз жер берип атабыз деп, элдин баарынан ошол жерге деп $10.000, $5.000, $2.000 алып отуруп, анан кийин деген ошол 2017 жылы элдер арыз жазып кайрылганда ошо камакта отуруп чыккан экен. Акыркы эме тиги камалып чыккан экен. Анан деген өткөндөгү биздин биринчи түз эфирден кийин ошол Жаңы мезгил партиясынын азыркы ошол лидерлери болуп жүргөн Рита Сулайманова, Гүлжамал Асаналиева деген эжелерди мен тааныбайм, жашоодо көргөн эмесмин. Ушул эжелер басма сөз жыйынын өткөрүп эме акталып чыкканбыз, биз күнөөлүү эмеспиз деп кыйкырган видеосун мен көрүп калдым. Арасына мен да кошуп кеткен экен. Ошол сөз эркиндигине басым жасап, сөз эркиндигин тебелейбиз дешип, менин оозумду жабабыз дешипчи. Ошол Рита Сулаймановага, Гүлжамал Асаналиевага Анарбүй эже менен Айнагүл апа кайрылып кетишти. Мен да кайрылайын. Мен силерден коркпойм. Мен элдин атынан сүйлөп атам. Кыргызстанда сөз эркиндиги деген бар. Баш мыйзамда бийликтин ээси эл деп турат. Баш мыйзамда сөз эркиндиги деп турат. Ошону деген биринчи баш мыйзамда ачып окугула дагы. Эски башында азыркы иштеп аткан баш мыйзамда дагы, жаңы сунушталган баш мыйзамда дагы бийликтин ээси эл деп турат. Мен элдин сөзүн коомго, бийликке жеткирем деп көз карандысыз журналист болуп иштеп жүрөмүн. Анан кийин деген баягы медалдын эки жагы бар дегендей, эгерде сиздер Айнагүл апанын айткандай Садыр Жапаровдун атын сатып, Садыр Жапаровдун колу бар, эме ошол акча бергендерге жер бериле турган болду деп элдин баарын дүрбөтүп, акча жер бериле турган болду, дагы акча бергиле деп, дагы жаңы силер Жаңы мезгил партиясын укпаган жарандардан акча алып жыйнап аткан болсоңуздар, анда ошол Садыр Жапаровдун колу турган кагазды дагы бир жолу Акипресска барып, басма сөз жыйынын өткөрүп туруп, ошол кагазды көрсөтүп койгула. Эгерде айтканыңар чын болсо. Андан кийин Садыр Жапаровдун аты сатылгандан кийин мен ушул түз эфирден пайдаланып биздин мыйзамдуу шайланган президентке кайрылып кетет элем. Урматтуу Садыр байке, сизден сураныч, ошол Жаңы мезгил партиясы 2007 жылдан бери толтур адамдардын акча чогултуп алып, бирок деген участканы да акчаны да берген эмес экен. Ошол Жаңы мезгил партиясы Гүлжамал Асаналиева менен Рита Сулайманова сизге кайрылган экен. Сиз деген жер берилсин деген колуңузду коюп бериптирсиз. Ушул чынбы? Чын болсо, ошол сиздин аппаратыңыз калың элге, коомчулукка жооп берип койсо деген сураныч. Болбосо, акчасын берип алып $500 кеминде эмес болуш керек. Кеминде $1000 берген, максимум 10.000, 20.000, мына биякта Зубайда Ашыркулова эжем отурат, 4,5 миллион сом берген экен жер депчи. Ушунча акчаларды берип коюп, алданып, жер албай, акчасын кайтара албай жүргөн адамдар толтура. Ошол толтура миңдеген адамдар Жаңы мезгил партиясынын лидери болуп жүргөн Рита Сулаймановадан, Гүлжамал Асаналиевадан жооп күтөт. Ошондой эле азыркы Садыр Жапаровдун аппаратынын, жаңы президентибиздин аппаратынан ушундай бир жоопту күтөбүз. Калың элге жообуңарды берип койгула. Жаңы мезгилге
жаңы мезгил партиясын билбей дагы алданам деген алданып калышы мүмкүн. Же болбосо аны такыр ойлоп эле жер берилип атыптыр, жер алабыз деп акчасын берип дагы алданып калбаш үчүн башынан көп нерсени өткөргөн Зубайда эже ушул этияттап алдын алып элди алданып калбасын деп кайрылуу жасайм деп атат. Эже, сөз сизде. Калайык калк мына башыбыздан өттү. Комментарияларда келип атат 4,5 миллион сомуң болсо сен деген этаж алып албайт белең же дагы бирдеме деп. Эми бул жерде өзүнүн нюанстары бар, өзүнүн тонкостары бар. Ал 2 жылдын ичинде кандай болуп берилип калган. Мен мисалы үчүн Рита Сулайманова же Гүлжамал Асаналиева окшогондорго копейка карматмак эмесмин. Мени айтып атам, өзүмдүн собственный келиним алдап койду деп. Жээн келиним алдап койду деп атам. Анан кийин элдерге айтат элем. Мына Арсланбекованын Алтынайдын мессенджерине жазгыла номериңерди. Менин номеримди да мына комментарийде калтырабыз. Эгер ушул убакка чейин алдангандар болсо мынакей келгиле. Мен мурда чакырык кылбадым эле. Мен алданбагыла деп сүйлөп аттым эле. Эми чакырык кылам. Мына биринчи түз эфирибиз 4-январда болду эле. Ошодон бери дагы өтө көп кишилер байланышка чыгып, бирок көптөрү Майрамга тиешелүү, Майрам Абышевага тиешелүү болгондуктан мен аны дагы деле тууганчылыкка салып туруп, мен аларды токтотуп кое тургула. Мына тергөө иштери жакшы башталып алсын. Тегил эле бул эле деп алардын жолун тосуп аткам. Анан дагы айтарым, мен мына жолуккан адамдарыман мен ушунчалык жакамды кармадым.